Assalamu alaikum урматтуу достор. Бул сабагыбызда силер менен сайтка жазылып аткан постторубуздун, макалаларыбыздын кантип SEO, то есть издөө мотор оптимизациясы кылууну үйрөнөбүз. Бул үчүн белгилүү эрежелер бар. Мен бул бир практика жүзүндө жасалган бир немебизде, бир макалабызда силерге муну көрсөтүп бергенге аракет кылам. Азыр болсо мен негизинен моундай кылып туруп жазып чыктым. Бул биздин немебиз, макалабыз, жазыла турган макала. Андан кийин мен bunun текст жазып аткан маалда албетте өзүмдүн эле немелерим менен жасадым. Өзүмдүн эле ойлорумдан неме кылып туруп даярдаган жазууларыбыз болуп атат. И бул макаланы албетте мында окуп чыксаңыздар пайдалуу болот. Бул макаланы азыр биз сайтыбызга киргизебиз жана бул сайтка киргизип аткан маалда кандай нерселерге маани берилиш керек экендигин карайбыз. Мен бул жерде өзүмдүн эсимде калган эрежелерди мындай 11 немеде эреже жазып чыктым. Балким булар катадыр, булар туурадыр. Азыр коюп чыгабыз. Ошол немелер боюнча айтып берем, ар биринин мааниси тууралуу. Андан кийин болсо, эгерде каталар болсо, алар дагы оңдойбуз. Айткандай эле буларды мен өзүм эле мурунку билгендеримден, тажрыйбамдан коюп чыктым. Так, бул жердеги эң маанилүү биринчи кылыныш керек болгон нерсе мына бул жерде айтып атат. Сүрөттөр интернет үчүн оптимизацияланган болууга тийиш дейт. То есть биз сайтыбыздын макаланын арасына колдоно турган сүрөттөрүбүздүн бардыгын интернет үчүн оптимизация кылышыбыз керек. Мен бул жерде подзаголовоктор турат, мондай тема тандоо, плагиндер дегенге окшогон. Бул подзаголовоктордун ар биринен кийин бир-бирден сүрөт колдоноюн деп туруп ойлонуп атам. Ошон үчүн мондай кылып 5 сүрөт тандагам. Азыркы немеде сабагыбызда Photoshop программасынын жардамы менен кантип интернет үчүн сүрөттү даярдаса болот экендигин дагы айтып кетүүнү туура көрүп атам. Вот мен Photoshop программасын ачтым. Бул сүрөттөрдү алып келем дагы бирөөсүн силерге деталдуу көрсөтүп берем. Калгандарын болсо бат-баттан жасап немеге чыгарам. Так, мен бул сүрөттөрдүн бардыгын эле Photoshopко таштап атам. Андан кийин бир сүрөттө бул кылына турган нерселерди көрсөтөйүн. Мисалы үчүн WordPress plugins деген сүрөттү боюнча иштейлик. Мен биринчи болуп сүрөттү кесип алам. Өзүмө сайтта колдоно турган даражада. Силер өзүңүздөр каалагандай колдонушуңуздар мүмкүн. Мен узундугу 2, бийиктиги 1 боло турган форматта ушундай кылып иштеп атам. Сайттагы көп сүрөттөрдү ушундай колдонуп атам. То есть 2 эсе узун боло турган горизонталдык сүрөт колдоном. Так, муну жүктөдүм, кестим. Андан кийин болсо башка кылына турган бүт бардык Photoshop менен кылына турган иштерди кылабыз. Бул сүрөттө эч нерсенин кереги жок. Андан кийин файл, save for web дедик. Alt Shift Ctrl S. Муну биз ошол неме менен, команда менен Alt Shift Ctrl S дегенде чогуу баса турган болсок, мондай бир терезе ачылат. Жана мен бул жерден өзүмө размер тандап алам. Мисалы үчүн бул жерде азыр 1280 деп атат узундугун. Мен бийиктигин 500, узундугун 1000 боло турган форматта даярдайын. Андан кийин болсо бүт бардык сүрөттөрүбүз бирдей форматта болот. Ошол форматта сайтка киргизебиз. Save дедик. Сактап аткан маалда мынакей рабочий столго сактап атат. Эми могул жерде болсо мен эмне колдоном? Бул жер өтө маанилүү. Файлдын аталышы, то есть биз азыр кое турган сүрөтүбүздүн аталышы бул жерге келет. Аталышында дагы могул сөздөрдү колдоном. Биринчи болуп заголовокто, могул неменин атында WordPress сайттарда SEO кандай жасалат деп атабыз го. Бул жердеги мен WordPress сайттарда SEO деген сөздү как заголовок катары көрүп, могул жерге жазып коем. Латын тамгасында WordPress сайттарда SEO. Андан кийин бул сүрөттүн аталышы плагиндер, Андан кийин болсо сайттын аталышын кошуп кетип атам. Бул өтө маанилүү болгон неме эмес, маанилүү болгон бир фактор эмес. Бирок мен сайтта страницамдагы сүрөттөрдүн Google Images'тен, мисалы үчүн Google'дан издегенибизде, сүрөттөр менен картинкиден издегенде да чыгуусун кааласак, анда бул нерселерге да маани беришибиз керек. Сүрөттөрдүн да SEO'су бар. Ошондуктан бул немеге маани берип, мен ушундай аталышты сактап атам. WordPress сайттарда SEO плагиндер дедим. Үйрөнкежи WordPress JPEG деген аталыш менен сактап атам бул жакка рабочий столго. Сактадым. Андан кийин кийинкисине өтөм.
Munu da ошондой эле kesip alam. Temalar tak ошентип туруп сүрөттөрүбүздү даярдап чыктык. Мына могу жерде карасак 5 сүрөт турат. Булардын бардыгынын аталыштары бири-бирине окшош. Бардыгында WordPress сайттарда SEO деп башталат жана сайттын аталышы менен үйрөнкейчи WordPress деген аталышы менен бүтөт. Бул сүрөттөрдүн бардыгы биздин немебизде керек болот. Мен бул немелерди керек болсо өчүрүп салсам болот, керек болбосо башка немеден. Photoshop менен ишибиз бүттү. Photoshop'та жаап сала берелик. Андан кийин булар дагы мага кереги жок. Өчүрүп салам. Мага сайтымда керектүү болгон мынакей бул 5 сүрөт бар. То есть save for web деп туруп сактадым буларды. Булардын килобайттары немелери дагы азайтылган жана эң оптималдуу түрдө коюлган болуп калат. Мынакей 55 килобайттык бир сүрөт. Сүрөттүн өзүн ачып көрө турган болсок, жакшы эле мондай чоңдуктагы сүрөт болуп атат, тунук сүрөт. Так, андан кийин бул жерден макалабызды жазуу үчүн бизге сайтыбыздын админ панелине киришибиз керек. Сайтыбыздын админ панелиндебиз. Азыр WordPress үйрөнкейчи.com деген сайттын админ панелиндебиз. Эгер силер өзүңөрдүн сайтыңыздарда болсо, админ панелде болушуңар керек. Эсибизде болуш керек болгон алгачкы нерсе SEO плагинибиз жүктөлгөн болуш керек. Бул SEO плагини All-in-One SEO болушу мүмкүн, же болбосо Yoast SEO болушу мүмкүн. Биз азыр Yoast SEO менен иштейбиз. Yoast SEO'нун артыкчылыктарын үйрөнөбүз. Биз азыркы жазып аткан постубузда дагы именно Yoast SEO'нун өзгөчөлүктөрүнөн пайдаланып иштейбиз. Эгерде силер ушул сабакта көрсөтүлгөндөй кылып иштейин деп атсаңыздар, силер дагы өзүңөрдүн сайтыңарга Yoast SEO плагинин орнотушуңуздар керек. Эгер орноткон болсоңуздар, могул жерде бир Yoast SEO'нун логотиби чыгып калат, анан могул жерде болсо Yoast'тын логотиби менен SEO деген жазуу чыгып калган болот. Так. Записи добавить новый дегенге келебиз. Жаңы запись кошобуз. Жаңы запись кошкондо бул жакка заголовокту жазышыбыз керек, заголовокту жазабыз. Бул жерде мен эрежелерди бир сыйра ачып туруп неме кылып алайын. Бул эрежелердин жазуусун силерге берем. WhatsApp группадан же болбосо немеден жиберем. Силердин өзүңөргө SEO плагин орнотулган болуш керек дейт. Андан кийин фокус ачкыч сөз деген неме бар. Термин турат. Фокус ачкыч сөз дегенибиз ключевые слова деп коет го. Ошол ключевые слованын арасынан бир маанилүү болгон бир сөздү тандап алабыз дагы. Ошол сөздүн үстүнөн иштейбиз. Муну туура тандаш керек деп атабыз. Бул мен мондай деп тандадым. Бул макалабыз үчүн кечиресиңер. WordPress сайттарда SEO деген ачкыч сөз тандап алдым. Мен муну полностью көчүрүп туруп жүктөп атам заголовокко. Андан кийин болсо бул жакка текстти алып келем. Бардык текстти алып келип туруп копировать бул жакка вставить деп коюп атам. Андан кийин биринчи болуп биз немени койдук. Мынакей ссылкабыз да келди. Кирилл тамгасынан латын тамгасына өткөрүлгөн абалда. Андан кийин мен могу ключевой слово дегенди WordPress сайттарда SEO дегенди тандап алдым. Жана бул сөз заголовокто болуш керек. Заголовокто бар. Заголовокто да желательно биринчи болуп жазылыш керек. Бул эрежелерибиз. Мынакей могу жерден карай турган болсок, эрежелер келелик. Фокус ачкыч сөз заголовокто болуш керек. Желательно эң башында деп жазып коюп турбуз, Бизде эң башында турат. WordPress сайттарда SEO кандай жасалат деген немеде. Андан кийин фокус ачкыч сөз биринчи абзацта сөзсүз болуш керек. Биринчи абзацыбызды карай турган болсок, бул жерде ушул сөз барбы? WordPress сайттарда SEO деген сөз бар. Жасалганда эмнелерге маани берүү керек деген немени бул жакта жазып турбуз. Биринчи заголовокто. Эгерде дагы жакшыраак болсун десеңиздер, муну биринчи заголовоктун да эң башында колдонууну сунуштайм. Эгер мүмкүнчүлүк болсо. Мен азыр өзүм эле неме кылып жазгандыгым үчүн биринчиге келген жок, бирок биринчи немеде келди. Туурабы? Андан кийин болсо фокус ачкыч сөз сүрөттөрдүн alt атрибутунда колдонуу керек дейт. Alt атрибутунда колдонуу үчүн биз бул жакка сүрөттөрдү киргизишибиз керек. Азыр сүрөттөрдү киргизген жокпуз. Ошондой эле могу заголовокторду киргизген жокпуз. WordPress сайттарда SEO негизги эрежелер деген заголовокту мен заголовок 3 кылып коеюн. Тема тандоо дегендер заголовок 4 болсун. Так, заголовок 4. Булар негизги немелерден, эрежелерден болгондугу үчүн буларды заголовоктор түрүндө койдук. Мен мурунку сабактарда айткан болчумун, сайттын арасында мындай заголовоктор колдонуу окууну оңойлоштургандыгы үчүн, түшүнүктүү болгондугу үчүн жакшыраак болот деп, бул SEO үчүн дагы маанилүү. Так,
Endi biz suretler jükteylük. Misal üçün tema tanıdoo degenden keyin eger suret jüktey turgan bolsok, добавить media file deybiz. Bul jaktan загрузить file dep turup bardyk suretlerimizni alıp kelsek bolat. Рабочий stolubuzdan mınaki ol suretlerden bardygyn tandap alıp geldim. Andan keyin bolsa buların barını hazır pitiçka turat. Men barın bir ile yüktep koygondugum üçün bulardı zapiske koyboyuz hazırınça. Koyup atkanda kanday koyuş gerek ekendigini men sizlerge körsetip ketem. Hazır jüktelip atat. İnternetten ıldamdygyndan bilen biraz akırın jüktelip atat. Biraz küte turaylı. Körgönüňerdeý suretlerden bardygy jüktelip bütdi. Men hazır birinci bolup turup nimege koldana turganym temalar degen neme suret bolçu. Oşonduktan molardan pitiçkalardy alıp salyp atam. Andan keyin bu temalar boýunça nimeni suretdi jüktep atam. Attribut alt dep turat. Bul jakka men jana WordPress saytlarda SEO degen tekstibizde fokusny sözübüzdü oşol jerde koldanışım gerek. Andan keyin buga ne dep koyum? Misal üçün Tura tema tanıdoo desek boldy. Latin tamgasyny ele жазып koydum. Öte maňly emes. Oşol ile atalışdy biz moljakda da koldansak bolat. Misal üçün описаниеде da koldansak bolat. Je bolbasa podpisde de koldansak bolat. Bular öte maňly emes. Birok eger описаниеде koldana turgan bolsaňyzlar, monday latin tamgasyndagyny koldanbay ele koygoňyzlar jakşy. Hazırynça men monday kılıp ele описаниени kaltyryp koyun. Вставить в запись dedim. Tak. Mındaki bu suretimiz geldi. Tema tanıdoo degenden keyin tema turalı bir suret. Pluginler degenden keyin de pluginler turalı suretde alıp gelebiz. Eger de kalsaňyzlar monday podpis degen jerge de koyup koysaňyzlar bolat. Anda bolsa saytdan astынан oşol nime suretin astынан çygyp kalat. Bizden bolsa bu suretler bizden saytybız menen makalabız menen öte baýlanşyklы suretler bolbogondugy üçin any koýbosak dele bolat. Вставить запись dedik. Ildamdyk boýunça da bir suret koýuluk. Men bu suretlerdi internetten izlep nime kılıp tapdym. Ana oýlap ogla barın çyýyp çykkan baja kanday kılgan depçe. İnternetten Tuğra nimelerde söz izlep tapkanda öğrenseňizler bolat. Men bunu hazır ornatyp koydum. Emin bolsa buga daga özgörtüş üçin bolsa mındaki attribut alt koýuşubuz gerek. Saytın ıldamdygy dep koýuluk. Обновить. Oşonda ile şilteme degenge daga suretde alıp gelebiz. Bu jerde bolsa yoast SEO'nu koldanuu turaly жазган bolçumyn. Oşoň üçin men de bu jerde yoast SEO'nun ornatylyp demesin koýatam. Bak monday kılıp turup suretlerdi de koldandyk. Suretlerden alt attributunda negizgi jana nimebizde koldandyk. Fokusny ключевой слова degende. Andan keyin dagym ne жазыптыр? Karaýly. Fokus açık sözü tekstin arasında jana podzaголовокторду koldanuu. Yani tekstin uzunluğuna jarışy öte köp koldanууda tuura bolboýt dep atabyt. Men tekstlerde atkan malda arada koldandym. Mındaki WordPress saytlarda SEO degen sözdü zaголовокторду koldandym. Andan keyin bolsa eger karaý turgan bolsak mojer tekstlerin arasında da WordPress saytlarda SEO degen nimelerdi koldansa bolat. Birok muny nime kılıp ele жаза berbey, şol tekst menen baýlanşyklы sözlerde koldansaňyzlar daha tuura bolat, daha jakşy bolat. Andan keyin makala jok degende 300 sözden turuş gerek deydi. Bul maňly makalalarybız aýbay kıska bolsa bul daga SEO üçin jakşy nerse emes. Jok degende 300 söz boluş gerek. Bizden makalabızda kança söz bar ekendigini biliş üçin bu jerde karasak bolat. Количество слов deydi 327. Demek bul erjege de tuura çygyp atat hazır. Andan keyin sırtka berilgen şiltemeler boluş gerek deydi.
Sırtqa berilgen şilteme degende monday dep düşünüş kerek. Bizdin saytыбыздан sırtqa. Желательно köp tanılgan işeniştүү saytlarga şilteme beriş kerek. Monday tanılbagan saytlarga şilteme bermeyli. Oşonduktan kelgile biz mol jakka şilteme bereriz. Mol yoast SEO plugini degenge takımdaki mojerde yoast SEO plugininin koldanuunu sunuştayızda birinci ol aytılıp atkan jerde biz yoast SEO plugininin WordPress'teki ссылкасын berip koyuyorsun. Tak. Mol ссылканы ошол жерге коюп коебуз, чтобы ал немеде ал ссылкага киргенде адамдар именно ишеничтүү болгон WordPress'тин сайтында турат. И жаңы вкладкада ачылсын. Дагы ошондой кылып туруп бул ссылканы колдондук. Сырткы ссылканы колдондук. Ошондой эле биз ички ссылкаларды колдонушубуз керек. Кийинки немесин ошондой болуш керек. Сайт ичи шилтемелеринин колдонулусу. То есть сайт ичи шилтемелер дегенде ошол жерге басканда сайттын ичинде башка барактарга кетиш керек. Мисалы үчүн биз мен бул жерде атайын ошондой нерселер колдонуу үчүн немелер койгом. Макаланын арасына коюп кеткем. Мисалы үчүн алардын кейбирлерин сайтыбыздын SEO жана плагиндер рубрикасынан тааныштырабыз деп атат. SEO деген рубриканын ссылкасын бул жерге коебуз. Мисалы үчүн өзүбүздүн сайтыбыздагы эле немени, мисалы үчүн плагиндер дегендин немесин ссылкасын алып келейлик. Так, сайтыбызды ачайлы биринчи. Плагиндер дегендин ссылкасын мо жерден копировать адрес ссылки деп туруп алса болот, же болбосо ачып мо жактан да алсак болот эле. Копировать адрес ссылки дедим. Дагы плагиндер дегенге келип вставить ссылку, мынакей мындай деп койдум. Андан кийин так. Бул азыр сырткы ссылка катарында көрүшүм мүмкүн, билбейм, азыр карап көрөбүз. Муну койдук, муну жаңы вкладкада ачыш шарт эмес. Ошондой эле мо SEO дегенге дагы ссылка коюп коебуз. Категориялар SEO деп коелу, ошондой болуш керек. Андан кийин болсо дагы эмне бар, биз бул жакта да колдонгон болчубуз. Мынакей онлайн сервистер дегенге дагы ссылка коюп койсок болот, рубрикасынан карап чыксаңыз болот деп. Мен атайын ушундай пост жазып атканда бул нерселерге маани берген болчумун. Так, плагиндер, сабактар, мынакей онлайн сервистер деген копировать адрес ссылки дедим. Ой, кечиресиңер. Мынакей могу жерден вставить ссылку туруп койдук. Андан кийин вот ички ссылкаларды колдондук. Дагы башка кандай эреже бар? Абзацтардагы сүйлөмдөрдүн өтө көп болбосо, ар бир абзацта мондай болгон сүйлөмдөр өтө көп болбош керек. Мисалы үчүн билбейм, роман жазсаңыздар неме болсо, аябай узун болушу мүмкүн, бирок окууга ыңгайлуу болуш үчүн кыска көп узун болбогон сүйлөмдөрдөн неме кылсаңыздар дагы жакшыраак. Андан кийин заголовок жана мета түшүндүрмө өтө узун жана кыска болбош керек деп атат. Эми заголовок дегенге келебиз. Заголовок дегенибиз бул. Анан мета түшүндүрмө деген текст керек болот. Мета түшүндүрмө текстибизди биз могул жерден эле алабыз го дейм. Бул текстти бир аз оңдоп түздөп немеге коебуз. Мета түшүндүрмөгө коебуз. Мета түшүндүрмө дегенибиз болсо, эгер yoast SEO колдонуп аткан болсоңуздар, мына могу жерде турат. Фокусный ключевой словону бул жакка жазышыбыз керек. Бир минут азыр мындай кылайлы. Мобильный немеден издегенде мындай кылып көрөт экен сайтыбызды. Интернеттен издегендер мындай кылып көрөт деп атат. И могу жерге мета описанияны жазышыбыз керек. Биз бул жерге келдик. Так, мета описаниябызды бул жакка коюп көрөйлүк. WordPress сайттарда SEO жасалганда эмнелерге маани берүү керек? Бул тууралуу сүйлөшөбүз деп атабыз. Муну биз копировать деп туруп могу жерге фокусный ключевой слового коелук. Андан кийин болсо муну мен бир аз оңдоп чыгайынбы? Так. Чыксын. Азыр бир аз узунураак болуп кетти. Бул неме менин оюмча азыр карап көрөбүз. Бул жерде азыр мен жазганда карасаңыздар мындай, эгер оранжевый болсо узунураак, то есть жетишсиз болуп атканын көрсөтөт. Мисалы үчүн биз
Бул немени өчүрүп сала турган болсок, кээ бир сүйлөмдөрдү өчүрүп сала турган болсок, мисалы үчүн мінекей жашыл чыгыш керек. Жашыл чыкканда бул неме жакшы деген. Узундугу нормалдуу деген мааниге келет. Мінекей могу жерде көрүп атасыздар. Заголовогубуз өзү нормалдуу экен, нормалдуу узундукта экен. WordPress сайттарда SEO кандай жасалат? Андан кийин мондай сызыкча турат, үйрөн WordPress деген турат. Бул заголовок жакшы узундукта. Андан кийин болсо мета описание дегенибиз дагы жакшы узундукта келди. Муну болсо биз UAS SEO'нун өзүнүн эле могул жашыл ползункасынан билсек болот. Так. Андан кийин карайлы, башка эрежебиз калган жок. Менин эстеген эрежелерден калган жок. Эми болсо могул жердеги SEO анализ дегенди карай турган болсок, UAS SEO биз үчүн анализ кылып берет. Эгер мондай жашыл нерсе чыгып аткан болсо, демек жакшы жасадыңар деген мааниге келет. Ошону бир ачып көрөйлүк. Так. Заголовокто дейт, бул көрүнбөй атат дейт. WordPress сайттарда SEO деген сайттарда болуп калыптыр. Ошон үчүн сайттарда дешибиз керек. Токтоп тургула. Бул жерде бир хата болуптур. Сайттарда. Муну өзгөртөйлүк. Андан кийин могул жердегинде өзгөртүп коелук. Демек, кээ бир жерлерде ушундай ката кетирип коюп турбуз. Аны дагы оңдоп кетебиз. WordPress сайттарда SEO, бул жерде WordPress сайттарда SEO дедик. Вот, ал неме болчу? Клавиатура менен кетирилген хата болчу. Так. Бул жерде айтып атат. Фокусный ключевые слова дейт, немеде аябай эле көп немеде колдонулуп атат дейт. 6 жолу колдонуп атасыз дейт тексттин арасында. Бул жейт, бул текстте дейт, могул 327 штук сөздө колдонулганда 5 жолу колдонсоңуз дагы жакшы болот деп туруп, бул проблеманы айтып атат. Демек, биз бир жерде көбүрөөк колдонуп салып турбуз. Так. Мындай кылайлы, WordPress сайттарда дегенди алып салайык. SEO үчүн эң маанилүү нерселердин бири сайттагы шилтемелердин туура стилде болуусу дедик. Эми карап көрөйлүк. Ал неме кетти? Ката кетти. Кызыл болгон каталарды кетиргенге аракет кылышыбыз керек. Андан кийин айтып атат, 5 сүрөттүн 5-өндө тең ключевой неме колдонуп турсуз дейт. Бул неме болсо азайтсаңыз болот деп атат. Бул кала берсин, биз сүрөттөрдө да алдыга чыкканды каалап атабыз. Бул эч нерсе эмес. Көргөнүңөрдөй вот, биринчи болуп SEO боюнча жашыл мондай күлгөн адам чыгардык. Минки могу жерде читабельность деген бар. Буга да карап коюшубуз керек. Читабельность дегенге карай турган болсок, бул жерде бардыгы жашыл чыгып атат. Бир эле кызылыбыз бар. Бул болсо переходный сөздөр колдонгон жоксуңар деп атат. Переходный сөздөр деген бирок, анан, ошого жараша дегенге окшогон сөздөр да. Бирок кыргыз тилиндеги переходный сөздөрдү UAS SEO билбегендиги үчүн бул неме кылган жок. Ошондуктан бул кызылга маани бербей койсок боло берет. Ансыз деле бул жашыл чыгып атат, Вот, SEO үчүн неме болгон текст даярдап аткан маалда биз баш ийишибиз керек болгон 10 эрежени, 11 эрежени бул жерге койдук. Бул 11 эреженин баарына жараша мыкты текст жаздык. Эми болсо калган нерселерибизди болсо мына жерден эмне кылышыбыз керек? Ошондой эле мынакей UAS-тын дагы читабельность хорошо, SEO хорошо деп көрсөтүп атат. Эми опубликовать кылсак болот, бирок биринчи болуп туруп биз бул жактан плагиндерди тандашыбыз керек. SEO'ну тандадык, андан кийин болсо, жок, плагиндер деп атам, рубрикаларды тандашыбыз керек. SEO боюнча рубрика макала болчу, андан кийин ошондой эле сабактар дегенге да коюп койсок болот. Андан кийин болсо кеттик меткалар. Бир канча метка коюп коелук. Ошондой эле неменин өзүн коебуз, жана фокусный ключевой слованы метка катары коелук. UAS SEO дегенди метка катары коелук. Дагы могу жерде унут электи айтып кетейин да, неме бар болчу. Эгер могул немени карай турган болсок, SEO анализди, могул жашыл болгон нерселерди карасак, бүт бардыгын туура жасаганыбызды көрсөтүп атат. Мисалы үчүн длина текста дейт 326 сөздөн турат дейт. Бул жакшы деп атат. Эгер бул азыраак болсо, мисалы үчүн 300дөн аз болсо, көбөйткүлө деп чыгат болчу. Же болбосо мисалы үчүн бул ключевой сөздү башка жерде колдонулган ключевой сөз болгондо ошого жараша неме кылат эле.
Көрөсүздөр, булардын дагы баарын карап чыксаңыздар болот. Ар биринин да өзүнө жараша немеси бар. Өзгөчөлүктөрү бар. 14 эреже колдонулуптур бул жерде. 14 эрежени тең үйрөнүп койсок жакшы болот. Так, башка кандай немени коюп койсок болот? WordPress SEO дегенди койдук. Макул, азырынча башка неменин деле кереги жок. Андан кийин bir изображение записи орнотушубуз керек. Изображение записини азырынча мен мондай кылып эле коюп коеюн. Могул немени сүрөттү коюп коюп атам. Изображение запись катары. Андан кийин болсо өзгөртүп коем муну. Так, башка кылыныш керек болгон нерсе калган жок. Эгерде силер өзүңөрдүн макалаңарды жаза турган болсоңуздар, мынча сүрөт колдонбошуңуздар мүмкүн, мынча неме колдонбошуңуздар мүмкүн, бирок тиги эрежелерди сөзсүз түрдө баш ишиңерде пайда бар. Ар бир сайтта бул интернет магазин болсо дагы, неме болсо дагы бул UAS SEO'нун ушундай кеңештерин, ал жердегилердин бардыгы кеңеш да. Карап чыгып туруп, ошого жараша пост жасайлы. Бул сабагыбыз бир аз узун болду, бирок маанилүү сабак. Бул сабакка карап туруп, бул сабактан үйрөнүп туруп, биз кийин сайтыбыздын жазган жазууларыбызды Google'da, Yandex'te, Bing'de, başka жактарда биринчи баракка чыгаруу үчүн аябай маанилүү нерселерди үйрөндүк. Азырынча мынакей азыр опубликовать дегенди баса турган болсок, опубликовать этилет. Азырынча болсо мен сабагыбызды ушул жерден токтоттум. Кийинки сабактарыбызда буюрса силер менен дагы улантабыз иштерибизди. Бул жерде жазылган, могул постто жазылган тексттерди бир сири окуп чыгууну сунуштайм. Биздин WordPress үйрөнкg.com сайтынан кирип көрсөңүздөр болот. Уже жарыяладык. Андан кийин болсо сайтыбызды силердин сайттарыңар дагы уже Google'da биринчи баракка чыгып башташы керек. Записибизди бүтүргөнүбүздөн кийин болсо, мынакей жерде опубликовать эттик. Эми все записи дегенге келсек, мондай UAS SEO'нун дагы бир немесин көрсөк болот. Мынакей жерде SEO'го жана окуу читабельностьке койгон баалары бар, ар бир пост тууралуу. Мынакей ар бир постубуздун немеси мондай болуп, жашыл болуп чыгып турушу жакшы болот. Кээ бирлеринин мондай оранжевый бар, көрөсүздөр. Вот мынакей экөө тең оранжевый болуп калыптыр бул постубузда. Кызыл болгону оңдошубуз керек. Оранжевый эме боло берет дегендей, бирок жашыл болгонуна аракет кылышыбыз керек. Бардыгы эгерде жашыл боло турган болсо, ошондо сайтыбыз үчүн жакшы болот. Азыр бул пост үчүн аябай жакшы да, бирок калган немелерибизде бүт бардыгында кызылдар, оранжевыйлар толуп кеткен болсо, анда дагы бул жакшы эмес. Биз жашыл точкаларды көбөйткөнгө аракет кылабыз. Ошону менен мен бул сабагыбызды аяктап атам. Саламатта калгыла, кийинки сабактарда көрүшкөнчө. Макаланы жазганыбыздан бери арадан 3 күн өттү. Биздин сайтыбызда жаңы сайт болгондугу үчүн бир аз убакыт алып атат, ушинтип туруп Google'да биринчи страницага чыгуусу. Вот 3 күндөн кийин эми болсо биз могул сөздөр менен Google'дан бир издөө кылып көрөйлүк. Так, WordPress сайттарда SEO биздин бул фокустук ачкыч сөзүбүз болчу. Келгиле бир издеп көрөбүз. Биринчи баракка чыгып атат бекен, чыкпай атат бекен деп. Так, эгер WordPress сайттарда SEO деп издесек, карагыла, биринчи немеде, биринчи страницада, уже үчүнчү немеде биздин макалабыз чыгып атат. Көрдүңүздөрбү? WordPress сайттарда SEO кандай жасалат деген макала 3 күн мурун жүктөлгөн, уже чыгып атат. Ошондой эле башка биздин сайт менен байланыштуу немелер да чыгып атат. Келгиле, могул картинки дегенде жаңы вкладка ачып коебуз. WordPress сайттарда SEO дегенде биз жүктөгөн картинка, мен бул картинканы видеодон кийин жүктөп койгон болчумун. Бул картинка чыгып атат. Демек, биз туура неме кылганбыз. Негизинен биринчи ачкыч сөзүбүздө туура чыгып атат. Андан кийин келгиле экинчисин карап көрөбүз. Кыргыз тилинде SEO деп көрөбүз, Анткени бизде бул кыргыз тилинде деген сөз биздин сайттын описаниясында бар. SEO деген сөз болсо макалабызда бар. Эгер муну издеп көрө турган болсок, кандай чыгат экен көрөбүз. Кыргыз тилинде SEO WordPress деп көрүшүбүз да мүмкүн. Так, бул жерден карай турган болсок, вот могул жерде сайттын өзү чыгып атат. Сайттын өзү гана чыгып атат биринчи баракка, көрдүңүздөрбү? Ошондой эле эгерде биз картинки дегенге келе турган болсок, мунун дагы анда да ушул биздин сайттагы эле картинкалар чыгып атат. Могул ушул макаланын ичинде колдонгон картинкабыз да чыгып атат, WordPress сайттарда SEO кандай жасалат деген макала дагы.
Ürün SEO degenimizde birinci bolup arxivi SEO dep çıkıp atat. Andan keyin bolsa bizdin saytыбыздын nemesi çıkıp atat. Demek negizinden tuğra nerse kıldık, tuğra makala yazdık. Birok bu biraz vakt alat. Kalgan sözдөр menen dagı bu sayttın içinde neme kılgan sözдөр meni izlegende çıgıusu. Tuğra işlep atat. Men ошондо көрсөтүп koyun dedim. Bu videonun ayağına koyup andan keyin sizler bilen bölüşeyin dedim. Hazırınça salamatla kalgıla. Görüşkünчө.